жерде волейбол көрсөтпөк, футбольный поле, бул жерде сквер болот. Бул жерде воркаут площадка. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Кийинки убактарда 5-6 жылдан бери ушу мектептерде пландалып келген, бирок аягына чыкпай, балдарыбыз 2-3 исменде окуп кыйналып келишкен. Мына мен 76-чы мектепте болдум, Бүржүма мурда. Ошол мектепке 94 жыл болуптур. 500 бала окуйт экен. 5 жылдан бери жабылып, мугалимдер башка мектепке которулуп, окуучулар да башка мектептерге кетип, 5 жылдан бери курулушу токтоп турган. Мына ушундай жагдайларды эске алып, ушу мектептерди куруу тапшырмасы 4-5 айдын ичинде бүтүрүү тапшырмасы коюлган. Мына өткөндө эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, рухий мурас ордосунда президентибиз катышып, ушу капсуласын салып ишти баштап берди. Мен ойлоймун, ушу сиздердин колдооңуздар менен, мына курулуш, чоң курулуш компаниясынын колдоосу менен бул тапшырманы биз сөзсүз аткарышыбыз керек. Бишкек шаарынын тургундары ушундай күндөрүбүз көп болсун. Биздин Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн, экономикабыз көтөрүлсүн. Ырыс алды ынтымак дейт, ынтымагыбыз болсо, иштей берсек, стабилдиклик болсо, тынчтык болсо, ынтымак болсо, Бишкек шаары гүлдөгөн жакшы шаар болоруна мен терең ишенем.